Саламатсыздарбы? Мен Осман Назгүл Акылбековна, ФСДС коомдук фонду уюштурган түштүк жергесинде болгон тажрыйба алмашууну бүгүн аяктады. Биз бул тажрыйба алмашууда ушу түштүк жергесинде ишке ашырылып жаткан жакшы долбоорлор менен тааныштык. Буюрса биз өз жергебизге да барып, ошону ишке ашырып, бир алгылыктуу бир иштерди жасоонун башаты болот деген ишеничтемин. Ушу ФСДС коомдук бирикмесинин жетекчиси Исмаилов Муратка жана ошол командасына, жалпы командасына терең ыраазычылык билдиребиз. Менин атым Бексултан, мен Түп айылдык кеңештин жооптуу катчысы болуп иштейм. ФСДС коомдук фондуна абдан ыраазычылык айтам, себеби Мурат Исмаиловго өзгөчө Бакытка дагы биз 3 күндүк программада өзүбүздүн максатка койгон нерселердин баарын көрдүк, үйрөндүк. Эми бул алган тажрыйбабызды ордубузуна барып ишке ашырабыз деген ойдомун. Чоң рахмат ФСДС коомдук фондуна. Бул жерге ошо Түп айыл өкмөтүнөн, андан тышкары Талас областынан Бакыян айыл өкмөтүнөн келдик. Жалпы 3 күндүк тажрыйба алмашуу максатында программа эң жогорку деңгээлде болду. Уюштуруучуларга өзгөчө ыраазычылык билдиребиз. Мындан тышкары Мурат Исмаилов, ФСДС коомдук фондунун төрагасы, андан тышкары ошол Мурат Исмаиловдун командасына, андан тышкары биз ошол жарандык жигердештирүү коомдук фонду менен тыгыз иштешебиз. Ушул фонддун дагы жетекчилигине ыраазычылык билдиребиз. Аябай чоң тажрыйба алмашуу болду. Бул жакта ошо Исанов айыл өкмөтүндө болдук, Сузак айыл өкмөтүндө болдук. Андан тышкары ошол областындагы тарыхый комплекс болгон Сулайман тоодо болдук. Айтор ушул нерселердин баардыгын уюштуруп берген ФСДС коомдук фондуна ыраазычылык билдиребиз. Буюрса бул жактан алган тажрыйбаларыбызды өз жергебизде бир жакшы деңгээлде ишке ашырып, өзүбүздүн айылыбыздын өнүгүүсүнө дагы салым кошобуз деген терең ишеничтебиз. Баарыңыздарга чоң рахмат.